Ошол эле учурда бир туугандар, бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир эле эмнесини буйругуну аткарбай коюштук ушундай чоң бир зыянга жеткенге себеп болду. Караңыз, ошол жерде Абдуллах ибн Жахштын башчылыгынын астында 50 жаачанды коюп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам менин буйругум келмейинче биз утуп атсак дагы түшпөгүлө, утулуп баратсак дагы түшпөгүлө деген буйругуна моюнсунбай түшүп кеткендиги себептүү мусулмандар эмне зыянга учурады. Эми караңыздар, бүгүнкү күндө сиз менен биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын канчалаган сүннөттөрүн таштап койдук, канчалаган буйруктарын аткарбай койдук. Эми ойлойсуздарбы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, караңыздар, сахабалар бир буйрукту таштап ушундай эмне зыянга жетти. Эми сиз менен биз канчалаган пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн таштап, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам буйруган нерселерди аткарбай ийгиликке жетебиз деп. Жок, албетте, бул нерсе болбойт. Бул Аллах Тааланын сүннөтү бир туугандар. Сиз менен биздин ийгилигибиз, сиз менен биздин жеңишибиз таквалыктын артында бир туугандар. Сиз менен биздин жеңишибиз эч качан биздин ададыбызда эмес, биздин саныбызда эмес, биздин куралыбызда дагы эмес. Умар ибн Хаттабтын сөзү бир туугандар, ушул мааниге жакын сөз айткан. Биз капырлардан дайым эмне, эгерде ута турган болсок, эмне биздин таквалыгыбыз менен утабыз деген. Эгерде биз дагы алар сыяктуу күнөөгө батып кете турган болсок, алар дайыма бизден саны жагынан дагы үстөм келген, жана курал жагынан дагы үстөм келген. Анда бизди алар жөн эле эмне басып коет деген. Бир туугандар, бул акыйкат. Караңыздар, 1400 жылдык тарыхыбызды жакшылап изилдеп көрө турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан кийин 4 халифа болду. Алтын доору деп аталат. Ошол доор ислам тарыхында алтын доор деп аталат. 4 халифанын доору. Андан кийин падышачылык башталды. Аммавилер келди, андан кийин Аббасилер келди, Батынилер келди, анан Усманилерге өтүп, Усманилердин 600 болуп, анан 1924-жылы халифалык тарады, бузулду. Эми караңыздар, ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын 4 халифасы өткөндөн кийин туура Аббасилер жана Аммавилер кандайдыр бир ийгилик жарата алды. Бул нерсеге сөз жок. Иншалла келечекте Аллах Таалам насип болсо, бул нерсеге дагы кенен ушул тарыхка токтолобуз. Бирок караңыздар, бир туугандар, Аббасилер алсыздашып барып, акыры Усманилерге өткөндөн кийин Усманилер кыйла алсыздашып калган. Кыйла алсыздашкандыгы себептүү Усманилердин дагы башында Усман, ошо Эртургулдун уулу Усмандарга өткөндө бийлик күчтүү болчу. Акыйкатта мусулмандар иззаттуу жашайт эле. Мусулмандар менен эсептешет эле. Капыр өлкөлөрү бардыгы, ошол эле христиан өлкөлөрү, Европа өлкөлөрү жана башка капыр өлкөлөрү эсептешет эле. Бирок аягына барып мусулмандар алсыздашып кетти. Алсыздашкандын эң чоң себеби бир канча факторлор бар. Бир туугандар, эң чоң себептердин бирөөсү күнөөгө терең кирип кеткен деген. Алымдар ушул нерсе деп айтат. Ошол Османилерде ширк аябай кенен тарап кеткен дейт. Бир туугандар, билиңиздер, Аллах Тааламдын максаты эгерде орундалбай турган болсо жердин үстүндө, ал коомго Аллах Таалам ийгилик бербейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эң негизги максаты эмне эле? Жердин үстүндө таухидти орундатуу эле го. Туурабы? Жалгыз кудайлуулукту, тактап айтканда, жалгыз Аллага сыйынууну орундатуу эле. Эми канчалык сан көп болбосун бир туугандар, канчалык сан көп болбосун, бирок ошол максат орундалбай турган болсо, ал үммөттөн ийгилик кетет. Бир туугандар, жада калса кээ бир алымдар Орто Азияга жетип келген ушул балени, орустардын бастырып келүү балесини ушундай деп баяндаган. Орустар, караңыздар, христиан динин тутунгандар, адашкан эл. Биз бул нерсеге якын менен ишенебиз. Аллах субхана ва таала Куранда ар бир окуат намазыбыздагы Фатиха сурасында эмне дейт? Гайрил магдуби алейхим ва лад-далин дейт. Бизди үстүнө карың түшкөндөрдүн катарына кошпогун жана адашып кеткендердин катарына кошпогун. Ал адашкандар кимдер? Христиандар деп айткан. Демек караңыздар, ошол христиан динин тутунгандар биздин Орто Азия элинин таухид, тактап айтканда, пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтүнүн үстүнөн келип үстөмдүүлүк кылып алды. Дээрлик 150 жыл биздин үстүбүздөн эмне кылды? Орто Азия элинин үстүнөн бийлигин орнотду. Каалагандай эмне калчады бийликти. Мусулмандарды каалагандай айрыкча жанагы падышачылык доору бүтүп туруп, ошол Ленин коммунизмди ушундай неме кылганда, түптөгөндөн кийин мусулмандар каттуу булардын эмне ошол системасынан жабыркады, дини жабыркады, каттуу жабыркады. Эми караңыздар, ушундай суроо пайда болот. Мусулмандар хактын үстүнө болсо, мусулмандар туура диндин үстүнө болсо, Аллах Таалам эмне үчүн жеңишти алып койду деп. Алымдар ушундай деп жазат. Аллах Тааламдын ал үммөттөн, ушул үммөттөн, Орто Азиядан жеңишти алып койгондугунун себеби, капырларды алардын үстүнөн үстөмдүк кылып койгон эң чоң себеби катары ошол жерде Орто Азияда ширк аябай кенен тарап кеткен дейт.